Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Шарабидин Токтосунов экс-депутатка коюлган кинелер буга жол берерин дагы эле айтууда. Эгерде мыйзамдар иштесе, анда мурдагы депутат Садыр Жапаровду 2020-жылдын 5-февралында жатак абакка которулушу керек. Бул тууралуу Вестикежи сайтына анын жактоочусу Шарабидин Токтосунов билдирди. Эгерде которушпаса, анда биз басма сөз жыйын чогултуп, алар кайсы мыйзамды бузуп жатышканын айтып беребиз деп кошумчалады ал. Мисалы, өзгөчө кооптуу рецидив тууралуу 16-берене азыр Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинен алынып салынган. Сот анын ишин жаңы кодекстердин күчүнө киргенден кийин кайра карап чыкканда 16-беренин айыптоодон толук жийип салган. Кылмыш иши эми өзгөчө оор эмес оор болуп саналат. Коюлган беренелер жатак абакка которууга жолтоо болбойт. Юрист Садыр Жапаровда карыз же сөгүштөр жок болсо, анда экс-депутат жатак абакка которулуу укугуна ээ деп эсептейт. Мындайлар Жапаровда анын айтымында жок. Эгерде мыйзам иштесе, анда Садыр Жапаров 5-февралда жатак абакка которулушу керек деп кайрадан баса белгиледи Токтосунов. Эске салсак, буга чейин Вестикежи мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын төрагасы Мелис Турганбаевдин Садыр Жапаров шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулбасын жана жатак абакка дагы которулбай турганын айтканын жарыялаган. Мыйзамга ылайык Садыр Жапаровго шарттуу түрдө мөөнөтүнөн бошотуу жана жатак абакка которуу колдонулушу мүмкүн эмес деп жооп берген ал Ысык Көл облусунда Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккандарга. Мелис Турганбаев Жапаров өзгөчө кооптуу кылмыш рецидиви менен кылмыш жасаганын жана Кыргыз Республикасынын ЖКнын 43-беренесинин 2-бөлүгү боюнча кылмыш ишинин уюштуруучусу же болбосо анын аткарылышын жетектеген адам катары табылганын эске салган. 2018-жылы Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо өткөн митингди уюштуруу жана ошол кездеги Ысык Көл облусунун башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Учурда ал Молдовановка айылындагы номер 1-түзөтү абагында жазасын өтөөдө. КСДПнын лидери Сагынбек Абдрахманов менен кенен маек курдук. Анда партиясынын тагдыры, парламентте КСДП фракциясындагы депутаттардын кыймыл-аракети, кадамы жана саясат. Парламент алтын кени, чек ара, мурунку азыркы президент тууралуу баарлаштык. Ал баарын ачык эле айтып, аттарын атап берди. Аны ар бир өз-өзүнчө берип жатабыз. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин депутаттары Иса Өмүркулов, Айнур Алтыбаева, Аида Касмалиева, Марат Аманкулов жана партиясы, Өмүрбек Текебаев, Карамушкина, Кодуранова, Турдугулов, Асылбек Жээнбеков жөнүндө айтып берген. Учурда көйгөйлүү маселе Кыргыз-Тажик чек ара. Буга атат алып жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сурасак, Мадумаровго статус бериш керектигин баса белгиледи. Эске сала кетсек, Сагынбек Абдрахманов КСДПнын төрагасы катары былтыр 18-апрелде Юстиция министрлигине каттаткан жана партиянын дарегин өзгөрткөн. Аталган партияны өзүнө каттата электе жаңылануу, тазалануу ниетте Атамбаевсыз КСДП. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда кыймылын түзүп, аны жетектеп аймактарды кыдырган. Быйыл 21 январда КСДП кече бүгүн эртең аталышта жалпы республикалык конференция өткөргөн. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттик ишмердүүлүгүндөгү эң негизги багыты өлкөнү санариптештирүү экенин билдирди. Жыйында мамлекеттик органдардын баары түндүк электрондук системасы аркылуу маалымат алмашпай жатканы талкууланды. Президент эгер маморгандар санариптештирүүгө багытталган иштерди жакшыртпаса, өтө катуу чара колдонуларын билдирди. Технологиялар алмашууда. Биз болсо айрым аткаминерлердин айына жөнөкөй бир нерсени иштете албай жатабыз. Санариптештирүү саясатына бут тосуу жана саботаж жасоо бул өлкөнүн келечегине кыянаттык кылуу. Өлкөнү санариптештирүү менин президенттик ишмердүүлүгүмдүн негизги маңызы. Ар бири жоопкерчиликке тартылат. Жада калса айыл өкмөтү жоопкерчиликтен качып кутулам деп ойлобогула, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы коррупция менен күрөшүүдө санариптештирүү маанилүү экенин кошумчалады. Кыргызстан санариптешип жаткан дүйнөдөн артта калбашы керектигин айтып, муну ар бир аткаминер түшүнүшү шарт экенин белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абдылгазиев Коопсуздук кеңешинин буга чейин болгон 3 жыйынында кабыл алынган чечимдер өкмөт мүчөлөрүнүн шалаакылыгынан улам толук аткарылбай калды деп эсептейт.
Ал 24 январда Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, мамлекеттик кызматкерлерде аткаруучулук тартип жок экенин айтты. Премьер-министрдин жыйынында өкмөт санариптештирүү боюнча Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин 85% аткарылганын, ал эми токен тармагы боюнча 50%дан ашка аткарылганын билдирди. Министрдин өкмөт мүчөлөрүнүн аткаруучулук тартибинде маселе бар, жасалбай калган иштердин көбү өзүбүздүн шалаакылыгыбыз жана көңүл кош мамилебиз болуп жатат. 22 январда жыйын кылып 49 адамга чара көрүү жөнүндө чечим кабыл алдык. Коопсуздук кеңешинин жыйынында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев, депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү катышууда. 9 жаштагы бала тез даярдалуучу кесмени жеп каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, Египеттин түндүк тарабындагы Эль-Махалля, Эль-Кубра шаарында 9 жаштагы бала жакшынакай ойноп жүрүп эле каза болуп калган. Буга таң калган баланын ата-энеси дароо полиция кызматкерлерин чакырышкан. Ыкчам изилдөөнүн жыйынтыгында бала каза болоордун алдында тез даярдалуучу кесмени жегени белгилүү болгон. Бирок дарыгерлер бул жагдайды жүрөк приступу жана кан басымынын көтөрүлүп кеткендиги өлүмгө алып келген болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Ушул тапта полиция кызматкерлери окуя болгон жерде иликтөө иш-чараларын жүргүзүп жатышат деп жазылат маалыматта. Президент Сооронбай Жээнбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматты Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарбай жатат деп сындады. Бул тууралуу өлкө башчы 24 январда аларча резиденциясында өтүп жаткан Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында айтты. Резонанстуу иштер боюнча иликтөөлөрдүн жыйынтыктарын жарыялап туруу Коопсуздук кеңешинин жыйынында каралган. Ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет резонанстуу иштер боюнча маалымат берип жатат. Финанс полициясы болсо иш жашыруун деген шылтоо менен маалымат бербей жатат. Эмне силердин иштер УКМКныкынан да жашыруунбу же ички иштер министрлигинен да жашыруунбу? Жалпыга маалымдоо каражаттарына эмнеге маалымат бербейсиңер? Коопсуздук кеңешинин жыйынына Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев, депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү катышууда. Салык кызматы депутат Рыскелди Моомбековдун кечеки Жогорку кеңештин отурумунда салык кызматы иш жүзүндө планда 4 миллиард 739 миллион сомго аткарган эмес деп айткан сөзү чындыкка дал келбестигин билдирет. Салык кызматынын маалыматы боюнча мыйзам боюнча 2019 жылы мамлекеттик бюджетке 83 миллиард 978,7 миллион сом чогултушу керек болчу. Алар 2019 жылы 83 миллиард 989,5 миллион сом жыйнашкан. Белгиленген план 100% аткарылган же 10,8 миллион сомго ашыкча жыйналган. 2018 жылга салыштырмалуу салыктардын түшүүсү 4 миллиард 405,6 миллион сомго көбөйгөн деп айтылат билдирүүдө. Салык кызматы депутат Моомбековдун мамлекеттик салык кызматы Айырке Саймайтинин каражаттары тууралуу маалыматты ушул күнгө чейин жашырып келген деген билдирүүсү да чындыкка дал келбестигин билдирет. Саймайтинин иши боюнча салык кызматы өзүнүн ыйгарым укуктарына ылайык зарыл болгон иш-чараларды жүзөгө ашырды. Тиешелүү иштерди ыйгарым укуктуу органдар жүргүзөт, ошондой эле убактылуу депутаттык комиссия иштейт. Ушуга байланыштуу салык кызматы Саймайтиге тийиштүү салык төлөмдөргө жана фирманын текшерүүлөрүнө карата кыйла кеңири маалыматты салык мыйзамдарынын ченемдеринин алкагында убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнө бере алат деп айтылат билдирүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, кечээ күнү Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында депутат Рыскелди Моомбеков салык кызматынын ишмердүүлүгүн сындап, салык чогулта албаган жетекчилерге чара көрүлүшүн талап кылган. Улуттук статистика комитети 2019 жылдын 2-жарым жылдыгына карата элдин мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишеним индексин жарыялады. Кыргызстандыктардын пикири боюнча эң коррупциялашкан органдар төмөнкүлөр: мамлекеттик бажы кызматы, саламаттыкты сактоо министрлиги, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Бишкек ош шаарларынын мэриялары, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, мамлекеттик салык кызматы, экономика министрлиги, финансы министрлиги. Ал эми төмөнкү 10 органга коррупциялык иштерге барбайт деп көбүрөөк ишенишкен. Жергиликтүү мамлекеттик администрация, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараты, өзгөчө кырдаалдар министрлиги,
жергиликтүү салымча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги, жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети, милдеттүү медициналык камсыздоо фонду, маданият, маалымат жана туризм министрлиги, социалдык фонд.